Bizde armiya жоқ болчу. Мына азыр кайрадан армияны талкалап атат. Азыркы бийлик армия жоқ болчу. Мен президент болуп келгенде. 4-5 миң киши болгон армия. Реформа армия жасадык. Армияга погран войска болобу, бир топ күчтөрдү өткөрдүк. Ошол эле чегарачылардын санын көбөйттүк. Зарплатасы 2 миң болчу, бер жагы 20 миңге көтөрүп бердик. Шатыратып үйлөрдү салып бердим. Армия күч органдарына. Мына керек болса армияга эч ким барчу эмес. Билесиңер ал кезекте 11-жылдары мен ана уулум Кадыр ачки кийет -4. Мен айттым, Кадыр, сен мына президенттин уулусуң, армияга бар дедим. Военкоматка барса -4 албайбыз деді. Мен алдырттым ачык айтты. Уулума да рахмат, ал макул барам деп барып берди. Казыр армияга барам дегендер конкурс билесиңер, конкурс. А бирок ошо кезде мына куралдуу күчтөрдүн армиянын курама өткөрүп берген внутренний войсканы кайрадан Сооронбай Жээнбеков указы менен МВДге берип атат. Анткени мен внутренний войскага армияны бергем, чегараны карасын, элди коргосун, жерди коргосун десем, булар болсо, бир тууган Жээнбековдорду элден коргосун деп кайра МВДге өткөрүп атат внутренний войсканы. Армияны талкалап атат.